Бүгүн парламентте кийинки жылды экология жылы деп жарыялоо сунушталды. Мындай демилгени Жогорку кеңештин жыйынында Республикада журт фракциясынын депутаты Рада Туманбаева көтөрдү. Ал келерки жылды экология жылы деп жарыялоо тууралуу президентке сунуш берерин билдирди. Анын айтымында учурда экология тармагында чечүүгө муктаж көйгөйлөр көп. Белгилей кетсек, Бишкекте акыркы кезде абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланып, баш калаада аба нормадан 20 эсе көп кирдегени кабарланган. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттиги муну четке кагууда. Бирок ноябрь келип, күн сууктаганы Бишкектин асманын ышкаптады. Бул туурасында социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары муну тастыктаган сүрөттөрдү интернетке жүктөп жатышат. Казакстандын Актөбө облусунун Косестек айылында белгисиз адам өрт коюп, окуя болгон жерге кол тамгасын калтырып кетүүдө. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттиги жазды. Маалыматка караганда өрт коюп кеткен киши кийинки өрттөй турган жайын белгилеп, ал жерге кат таштап кетүүдө. Мындан улам өрттүн кесепетинен 9 үй бүлө зыянга учураган. Аталган окуя ноябрь айында башталып, айылдыктарга коркунуч жаратууда. Эл күнү түнү көз албай короосун кайтарып отурат. Учурда Косестек айылынын 50 жашоочусу полиция кызматкерлери менен күнү түнү нөөмөткө туруп, өрт койгон кишини издеп жатышат. Түркиянын Кайсери шаарында Кыргызстанда төрөлгөн ата бала жылкы сойгон үчүн кармалды. Бул туурасында Хабертүрк басылмасы маалымдады. Маалыматка караганда жылкыны союп жатканына күбө болгон жергиликтүү тургундар тасмага тартып алышып, полиция кызматкерлерине билдиришкендиги айтылат. Окуя болгон жерге барган полиция кызматкерлери ата баланы дароо кармап 9000 лир, башкача айтканда 118.050 сом айып салган. Ал эми жылкыны сойгондор анын этин тамак ашка пайдаланууну көздөгөнүн айтышкан. Белгилей кетсек, түрк эли жылкыны этин тамак ашка колдонушпайт.